Ишкерлер менен барлашканыбызда бул ишчи кыздарыбыз, жумушчулар жок болгондугуна аябай көңүл бурду, көйгөй жаратты да. Анан ошол жерде биз дагы аларга сунуштарды берип, биздеги өзүңүздөр билесиздер, баягы кесиптик окуу жайлардагы окуп жаткан кыздарыбыз, уулдарыбызды тартуу боюнча дагы аларга сунуштарыбызды айттык. Швейни сегизде кыздарыбыз жумуш жок туруп калдык. Ошону айттык, эми Жалал Абад шаарындагы мекеме уюмдардын өздөрүнө караштуу мекеме уюмдар бизден канча буюм акча бөлүнсө, бизден алып турса, өздөрүнө керектүү товарларды өтө жакшы болмок, жумуш менен камсыз болот. Анан өзүңүздөр көргөндөй мына азыр мебельный цехти көрдүк, мебельный цех боюнча иштерибиз жакшы болуп атат бардыгы.